Свердловское РОВД 4 жылдан бери жашылып келатат Нурматов Бахтияр деген бар. Бизге кыркы байлап отурсаңыз азыр келесиңби ошондой? Бизге сөз жок. Жок, бул өтө сүйлөшүп калат. 4 жылдан бери киргизем деп айтасың. Үнү чыкпай калды. Жол көрүп атам. Карашат, койбу. Сөз берсеңиз баке. Сөз берсең сүйлөтүрбөйсүз го адамды. Ооба, кирип чыктык. Кудайга шүгүр. Көптөгөн мекемештер сыяктуу сиздин дагы көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгаарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. 5 пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер: Нурлан мырза +7925 614 47 44 +7977 380 91 40. Күнү түнү чала бериңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу Стоп Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Өзүңүздөр билсеңиздер, биринчи күнү биз ушу башкы прокуратуранын алдында Паркат Орозакуновдун митингге чыкканын чагылдырганбыз. Анда алар болсо ушул башкы прокурор Курманкул Зулушевдун кабыл өтүнүшкөн, алардын өзлөрүнүн көйгөйлөрүн айтышкан эле. Манакей бүгүн 4-чү күнү болду. Ошол окуяны кайрадан чагылдыруу үчүн башкы прокуратуранын алдына келдик. Азыр болсо бир 20 мүнөттөн киришет, ага чейин болсо Паркат мырзадан дагы сөзгө тартып, бир катар айта турчу жагдайлары бар экен, ошолорго токтолуп кетсек. Паркат мырза, манекей азыр киресиз. Assalamu alaikum. Кечөө чалышып 9:40-ка чакырган экенсизде. Ооба, кечөө мен адвокатыма чалышып, булар айтты 9:40-ка келгиле. Зулушев өзү кабыл кылат деп айтты. Биз буга чейин 4 жылдан бери бияка келип жүргөнбүз, жазылып жүргөнбүз. Ооба, Зулушев кабыл кылат деп коет бизге. Бирок биз келсек, бир жолу кабыл алды эле ушуга чейин. Ушуга чейин бир жолу кабыл кыла элек. Бир да жолу кабыл элек. Бир жолу кабыл элек. Жалаң замдар кабыл кылат. Мындай көңүлү жок тозот. Болду, чечилет, бара берилет, тияка барылат. Тияка барсак эчтеке чечилбейт. Баягы эле сөздөр. Анан баягы жагдай ушундай болду окшойт. Өзүңүз эмоционалдуу болуп, көп жагдайларды айтпай кеттимди айтып калдыңыз да, ошо кандай жагдайларды айтпай кеттиңиз? Ошо кошумчаңыз болсо азырчы. Көрүүчүлөргө да түшүнүктүү болсун. Ооба, кошумча болуп өткөндө ошондо өмүрүмдө биринчи жолу ошондой видеого чыгып мен аптыгып, мындай булгуп, эмоцияга берилип кеттим окшойт. Туура эмес сүйлөп алган болсом мен элден дагы, эл журттан, бийликтен да кечирим сурайм. Бул мага өтө таасирлүү кылды. Өткөндө да айтпай кеткеним, Свердловское РОВД 4 жылдан бери жашылып келатат Нурматов Бахтияр деген бар. Нурматов Бахтияр бул ошо мени кызыл китепти берип туруп, 3 машинамды алдап алып кеткен ошо Нурматов Бахтияр. Көрсө бул кызыл китепти мага чейин башка элдерге дагы предлагать кылып жүрүптүр да. Ал киши Свердловскийге кечөөнү келсе, суракка албай коюшту булар. Укпай койду ал баланы. Ал бала айтты, бул китепти мага да алдап саткан болчу, берген болчу, алмаштырабыз жерге, малга деп айткан. Мен болбой коем, көрсөк Паркатты алдап кеткен турбайбы. 4 жылдан бери ушу Свердловское РОВД буну жашырып келатат. Нурматов Бахтиярдын үстүнөн, Нурматов Бахтияр жалаң Свердловский да эмес, өзү жаран, токмоктун жараны. Эгерде кызыккан билем деген адамдар артынан изилдеп баштаса, токмокто да өтө көп токтоп калган, изилдемеген иштери бар экен. Ал иштери баары мошенничество. Ошто ушу жылы 2 жолу отуруп чыгыптыр. Мошенничество. Первомайскийде Life Tour деген компания бар. Life Tour деген компания бул деген жанагы элдерди Америкага жөнөтөбүз, виза жасайбыз деген Life Tour'ун генеральный директору ушул экен Нурматов Бахтияр. Аякта да Первомайский РОВД канча деген эл ызылдап жүрөт. Бул да алдап кетти Нурматов Бахтияр. Октябрьский камалган эмес. Эштери Октябрьский РОВДде прекращенный болгон иштери бар экен. Жалаң мошенничество менен. Прекращенный делалары бар экен. Анан пункт 3 деген мен түшүнгөн жокмун. Пункт 3 болуп, дагы токтоп турат дейт. Ал да жалаң мошенничество. Бул кандай түшүнсөк болот? Кандай түшүнсөк болот? Бул мошенниктер ошондо болгондо эмне милицияны багып келип атабы мошенниктер? Камашпайт иштеге. Камашпайт. Бирок биз биринчи күнү бияка келип кеткенден кийин бир 2 сааттан кийин Свердловский РОВД чалды. Каяктасыңар? Биз момундай жакта жүрөбүз. Срочно бияка келди. Биз тияка барсак, Нурматов Бахтияр ошакта жүрөт уже. Ошакта жүрөт. Анан бир төргөнүн замы иштин баарын бир төргөчүдөн алып, окуп көрүп, "Ранее ты был судимый?" десе, "Жок" деп атат. Калп айтпай жөн сүйлө, "Ранее был судимый" десем, "1 раз" деди. Анан мындай фабула дейи, фабуланы ачып караса 2 жолу отуруптур. 2 жолу отурганда анан төргөчү сурады, "Эмне болуп отурдуң десем?" "Да так, не до понимания, акча бересе менен" деп койду.
жакшылап окуп көрсө мошенничество менен 2 жолу отуруптур. Он ранее уже был привлекался, он судимый был человек. Эми азыр дагы эле судимийлер көп экен, эмне үчүн муну жаппай жүрөт, эмне жүрөт, эми Кудай буйрса билинет го. Мен жакшы үмүттөмүн. Биринчи күнү биз бияка келгенде замдар айтты, 4-күнү Зулушев өзү кабыл кылат деп. Кудайга шүгүр, ошондой эле болсо экен буйрса. Азыр күтүп атасыңар, азыр ким чыгасыздар? Свердловский боюнча мына Нурматов Бактияр деген мени алдаган. Нурматов Бактияр кимде ким бул Кыргызстанда жарандарды алдаган болсо, азыркы учурда Свердловскийде тергелип жатат. Келсеңер ошол жерге кайрылсаңар болот. Нурматов Бактияр биякта азыр. Издөөгө жарыяланган, издеп табышып келишти. Мен өзүм адресин бердим. Каякта жүрөт, эмне кылып жүрөт. Ага чейин мен өзүм адрести айткандан кийин, билетти төлөп бергенден кийин самолетко барып оперлер алып келишти буну. Оперлерге ага чейин иштеген жок. Оперлерге төлөп берип алып бартып, аны алып келдиңиз. Мен төлөдүм, билетти төлөдүм. Бир оперге тиякка Оштонбу? Оштон, Бишкектен Ошко төлөдүм, анан тияктан кайра бияка 2 адамдыкын төлөдүм. Бир опердикин төлөдүм, Нурматовдукун төлөп бердим. Эгер төлөсөңөр барбайбыз деп коюшту кандай? Ал жагынан биз сүйлөшкөн жокпуз, бирок булар издеп жүрөбүз, анан биз билбейбиз. Маалымат болсо Паркат бөлүш. Свердловский ушунда да? Ооба, Свердловский роводо оштодот. Кызыл китеп боюнча, Свердловский боюнча ушу Нурматов Бактияр. Эми Камри боюнча, Бус боюнча буну башында тергеген Аламединский болчу. Аламединский тергеп туруп, Аламединский да башка бирөөлөр алдап кетти. Аяктан ооба башка бирөө алдап кетип, машинаны тапканда Садабаев Үмөт деген бар. Садабаев Үмөт бул опер СКМ ГУВДде иштейт, опер болуп. Азыркы учурда дагы иштеп атат. 4 жылдан бери менин ишимди Камри боюнча Аламедин тергеди. Октябрьский прокуратура тергеди. Чүй ГКМБ тергеди Үмөттүн үстүнөн. Азыр акыркы учурда Камрим болсо городской прокуратура тергеп атат. 4 жылдан бери баары ошо Садабаев Үмөттү жаап келатат. Садабаев Үмөттү мен машинамды өзүм таап алгам. Издөөгө жарыяланганда өзүм таап туруп, мен тергөөчүлөргө чалгам, Аламин тергөөчүсүнө, опергруппага машинамды таптым, келгиле деп. Келишти, опергруппа келди, тергөөчү келди, менин адвокатым келди. Келип туруп, Үмөттөн обязательство алат, машина сатылбайт деп. Үмөт айтты, ты мне докажи, что машина сеники. Закон түрүндө мага доказать деп, мен машина сага өткөрүп берем деди. А мен Паркат, мен кимден сатып алдым дейт. Мен алда мен өзүм чечип алам. Ал менин досум болчу деп койду. Макул дедим. Деп туруп, ана мен тергөөчүнүн өзүнүн постановлениясы бар. Водворить на штрафстоянку машина деген. Тапкала деген өзүнүн постановлениясы бар да ошондой. Ошого карабай туруп, машинаны берген жок, машинаны тергөөчү алган жок. Тергөөчү мени дагы адвокатымды алдап кетти. Садабаев Үмөт жазып берди расписка. Не переживайте, машинаңар сатылбайт. Кете берели деди. Биз кеттик. Эртеси күнү машинаны сатып атат. Эртеси күнү Садабаев сговор кылат, тергөөчү менен машинаны сатып кетет. Ошондой болобу? Элдин баарына мен бул ишти түшүндүрсөм, элдин баары айтат, Паркат дейт. Бул Садабаев Үмөт деген опер болуп иштеп аткан болсо, он уже юридически подкованный человек дейт. Бул билгендек милиция кызматкери болуп дагы эле иштеп ГУВДде опер болуп. Бишкек ГУВДдабы? Бишкек ГУВДде дагы эле опер болуп иштеп атат. Дагы эле ГУВДде иштеп 4 жылдан бери баары ошону жашырып келатат. Ана биз ГУВДге кайрылганда зам начальник ГУВД бизди кабыл кылды Үмөт боюнча. Анан Нурбек деген болуш керек мындай муртчан байкекен, жакшы байкекен, бирок молодец. Чакырып чыкты Үмөттү. Бекел деп Үмөт. Бар Паркат менен Калдерго сүйлөшүп чык, мо ишиңди бүтүр деди. Калдерго чыкканда Садабаев Үмөт мага билесиңер эмне айтты? Сен жөнөкөй парикмахер турбайсыңбы? Мен сени акча менен тебелеп коем, уктуңбу деп. Бар чачыңды ала бер. Давай сөз бүттү деп. Мегер Садабаев сен начальник чыкыр деп мындай чыгып сүйлөшкүлө. Балким бир сөзгө келесиңерби деп. Сен сүйлөгөн сөзүң ошобу? Мен сени менен сүйлөшпөйм, мен сага айттым. Мен сени акча менен тебелеп коем. Бар чачыңды ала бер деп буруп алып кетип калды. Мен кирип туруп, ошо зам начальник айтты, момду айтып атсам, ушул бала кет бизди өлө тажатты дейт. Бул мурун Свердловскийде иштеп кеткен дейт. Свердловскийде $1000 менен взятка менен түшкөн бала дейт. Бир жыл жүрүп туруп, анан бияка восстановление болуп атат дейт. ГУВДде иштеп атканда дагы, ГУВДде иштеп аткан мен адвокатым билет. Бир генеральный прокурорго бирөөгө подложный номер менен ошондой түшүп калыптыр тоже. Оны өзү Нурбек деген байке, ошол жакта иштеген зам, өзү айткан, ушул баланы ушундай биз тажадык деп. Ушундай биздин аверисти төгүп атат деп.
Бул айткандай эле үмөт, айткандай эле болуп атат, акча менен тебелеп келатат. Бүт жакта акча менен чыгып келатат. Ким мени укпаса ошо жагдайда атат. Үмөт билип туруп саткан бул уже башкача дейт. Эми жазган обязательствоны көрсөңөр, бул жөн эле бир оңчук жазып атат да. Бул смысл обязательств дегенди түшүнбөйт экен. Ошону баарын кылып аткан, сговордун баарын кылган Аламидиндин эмнеси, следователь Шаршенова Баяна деген кыз. Ушактыбы Шаршенова Баяна камерында кое бербейди, ошентип колуна түшкөн бусту издеп өзү сап келип бергенбиз биз. Адвокат экөөбүз оперда болдук, следовательда болдук. Технический вопросун биз чечтирдик өзүбүз 4 жыл. Колуна үйүнө роводен коросуна айдап келген машинаны ошо эле Шаршенова Баяна бусту берип койду. Ошо менен бус кетти. Буст алып аткан мезгилде жазып берген. Төргөө учурунда машинаны сатпайм, эчтеке кылбайм. Сатвийди. Бул эмне, бул иш козголбой буга. Ошентип берсе болобу? Тил кат жазып коюлуп, аны кайра сата берсе болобу? Көрсө Шаршенова Баяна буст алып кеткен менен экөө же бир тууганбы, бир тууган сыяктуу же айылдаш экен да. Ошондой болду. Азыр бул прокуратуранын өкүлдөрү келди окшойт. Сиздер чакырып атабы, ошоко барып көрбөлү да? Эмне деп атышат, балким чакырып калабы? Барайлы. Урматтуу мекендештер, эгерде Москвада жүрүп, документ мөөнөтү бүтүп, же чек арага кирди чыкты жаңылаш керек болсо, түз эле Нурланга байланыш кыла. Көп жылдык айдоочу стажы бар, машина комфорт, таза салон, жумшак, Wi-Fi, чай-пай баары ыңгайлашкан. Жолдо документ жагынан да жардам берет. Байланыш номери +7925 614 47 44, +7977 380 91 40. Нурлан 24 саат бою WhatsApp иштейт. Ар бир адам менен жылуу жумшак мамиледе. Таза кирди чыктыга 100% кепилдик берет. +7925 614 47 44, +7977 380 91 40. Нурлан. Өйлөр сен кирген таста? Мен айттым да, киргизем, значит, уже. Бизге Сен кырбайлабычы, пожалуйста, азыр киресиң ошондой. Бизге сөз жок. Жок, болду, сүйлөшүп болот. 4 жылдан бери киргизем деп айтасың. Үнү чыкпай жол көрүп атам. Макул? Макул. Эми мындай камера чыккандан кийин айтасың да киргизем деп. Ага чейин камера жок болчу деп айтып. Ага чейин биринчи замга киргизебиз дегенбиз, сени киргизгенбиз. Кирип чыккансың. Мен сага айткан сайын любой нерсени мен айтканда. Биринчи замга жазылган эмес, биз зулушукка постоянно жазылчубуз. Көз кайымачы бойлоп калды. Сен жок, менден кетсе кечириңиз. Мен сени тааныбайм. Буюрса аман эсен баары чечилет. Переживать. Сизге туура эмес маалымат берип койгон. Бүгүн киресиң буюрса. Унчалык агрессивный болбо. Мен агрессивный эмес. Биякта баары сен сыяктуу адамдар. Карашат. Просьба. Сөз берсеңиз, баке. Сөз берсеңиз сүйлөтүрбөйсүз го адамды. Мен сизге айтам, сизге туура эмес маалымат берип коюптур мен боюнча. 4 жылдан бери эч ким кабыл кылган жок. Зулуш кабыл кылган. Бирок биз зулушка жазылчубуз, баке. 16 февралда замга кирген экенсиң. А биз замга жазылган жокпуз. Туура түшүнсөң, порядокунда да өзүнүн тартиби бар. Биринчи замга жазылсак чечпейт беле анда. Ушу учурга чейин жетип кирген. Тартиби бар. Биринчи райондун прокурору кабыл алат, анан областтын прокурору. Эгерде алардын чечими макул болбосо, первый замга алат. Генеральный прокурор болот. Силер этаптын баарын өтүп келатасыңар. Мына бүгүн очередь келди, генеральный прокурорго келе турган. Буюрса киресиң. Бул этапка жетпей чечип койсо болмок. Ушундай этап менен өтөбү? Бизде негизи башкы прокурорго жазылганда ушинтип биринчи райондукуна кирип, анан шаардыкуна кирип, анан облустукуна кирип, анан замга кирип, анан барып туруп анан Курманкул Токторовичке жетеби. Бизде закон о порядке рассмотрения обращений граждан деген бар. Ошол жерде да көрсөтүлгөн. Андан сырткары биздин өзүбүздүн внутренний инструкциялар бар. Ал жерде да көрсөтүлгөн. Ошолордун талабын алайык, биз мыйзам чегинде гана иштейбиз. Бирөөнүн укугун бузган жокпуз. Азыр эми каралат. Бүгүн генеральный прокурор 4 жылдан бери жазылып жүрөсүздөр. Мына экинчи жолу жазылып атат генеральный прокурорго. Мына. Жок, сизде жазганда деген көрсөтөсүз да. Башкы прокурор Курманкул Токторович Зулушевка киребиз депчи, же болбосо замына кирем деп жазасыз да.
жагымсыз. Жоқ, заңына кірмейміз, біз генеральный прокурорға Өзүнүн жазып атасыздар. Бияга айтып атпайбы. Прием деп жазабыз. Бизде ар бир замдын өзүнүн тейлей турган участогу бар. Тергөө маселесин бирөө тейлейт, бирөө сотко катышуу маселесин тейлейт, бирөө общий надзор тейлейт. Ошол ар кимиси өзүнүн направлениясы боюнча кабыл алат. Эгерде анын жообу менен макул болбосо, анан генеральный прокурорго кирет. Эгерде сизге керек болсо, мен ошол инструкцияны чыгарып көчүрмөлөрүн берейин. 4 жылдан бери бул иш ызылдап жүрөм деп коюю. 4 жылдан бери болгонун билбейт экен, бирок экинчи жол келип атат, прием жөнүндө. Мына экинчи жол генеральный прокурорго кирип атат. Ошол байке тиякта бүтүш керек болчу да. Свердловский бизде кайра мындай келиңиз. Мындай кылалы. Азыр ошол ким карабаса, эмне кылбаса анын маселелердин баары каралат. Иштебегенден кийин бияка келдик. Вот азыр ошолордун баары каралат. Келгиле, азыр приемго кирип чыгыңыздар, анан ошонун баары чечилет. Ошол туура болот. Акча менен бүт жакта тиякта. Ну ты вот сказал же в камеру же, кто вот этот Үмүт Садабаев. Сен простой парикмахерсиң, мен сени акча менен жок кылып салам, тебелеп салам деген. Эми башка бирөөнүн айтканда башка прокуратура же генеральный прокуратуранын сотрудниктери жооп бербейт. Но ошол эле учурда сиздин анын айткандарында кылмыштын курамы же действиясында кылмыштын курамы болсо оценка берилет. Вот это все ты не забывай, все говори. Вот это просто мындай кылап жүрүңүздөр, кире бериңиздер. Ким кирет? Ким кирет? Адвокат менен Булардан кире берсин да. бизде андай приемдо андай жазып. Андай эме журналисттер болбойт да. Мен кирем. Эли кирип чыгыңыздар. Биз кирип чыккандан биякта күтүп турабыз. Эмне деп кандай жол алды, ошонун баарын көрөбүз. Мынакей азыр Паркат Орзакуновду прокуратуранын кызматкерлери алып келип атат. Башкы прокурор Курманкул Токторовичке жолуктурганы. Биз кирип чыгышкандан кийин кандай болду, жолугушуу эмне болду, ошонун баарын кенен чонон айтып беребиз. Эмне болду? Ооба, кирип чыктык. Кудайга шүгүр, Зулушев байке өзү кабыл кылды. Биз да иштердин баарын өзүнүн жайы менен, рети менен түшүндүрүп бердик. Бар экен нарушениялар. Зулушев байке непосредственно ар бир район прокурорлоруна берди. Тапшырма берди. Кантип карап атасың, эмне кылып карап атасың, момдай кылгыла деп сөзүн айтты. Айтты баарын. Кандай болду юридикалык жактан эреже баарын канча убакытта текшерди? Жамилежа кандай болду? Канча убакытта буну иштер оңунан чечилип, мындай жүрүп баштайт деди тергөө амалдары. Койгон требованияларды да эме болушту. Башка райондун прокурорлору да отурдубу? Прокурорлор отурду. Анан биз койгон талаптарыбызды эми аткарылат деп ойлойм ошо. Канча убакытта эме деди? Кандай? Эми ал деген тергөөнүн срогу бар да. Ошол мезгилде. Кабыл алды, жакшы. Биринчи жолу кабыл алды? Биринчи жолу кабыл алды. Эми жыйынтыгын күтөлү анда болсо? Ооба, жыйынтыгын күтөлү. Жыйынтыгы кандай болот, эмне болот? Сиз менен байланышта болуп туралы. Сөз. Биздин да көрүүчүлөргө айтып кетет элек, бул Паркат Орозобековдун ишин биз дагы Паркат Орозобековдун ишин биз дагы көзөмөлдөп турабыз. Кандай жыйынтык болот? Ошол башкы прокурорубуз Курманкул Зулушев Токторалиевичтин берген тапшырмалары ийне жийине чейин аткарылабы? Ошону коомчулукка биз жеткирип турмакчыбыз да. Аны силерге да рахмат. Силерге да рахмат. Ишиңдер келип болсун, баары оң жагынан чечилип кетсин. Рахмат. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин дагы көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолугу чыгаарда чорунуйдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. 5 пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер: Нурлан мырза +7925 614 47 44 +7977 380 91 40. Күнү түнү чала бериңиздер.